Саламатсыздарбы урматтуу көрүүчүлөр, сиздер ушул экранда көрүп турган спорт залдын ичиндеги машыгуучу тренажердук шаймандардын баардыгы сатууга коюлуп атат. Мен эми сиздерге бир сыйра көрсөтүп, түшүндүрүп берип кетейин. Бул жерде эмнелер бар, кандай нерселер бар. Көрүп турганыңыздардай оң жакта жалаң гантелдер, гирялар. Бул жерде 16-32 килограммдык гирялар бар. Андан сырткары бул жерде болсо эң четтен баштайын. Массаж жасай турган. Бул кайерге массаж жасайт? Бул любой жерге коюп массаж кыла берет. Кыскасы спортсмендерди массаж кыла турган атайын электр тогу менен иштей турган жабдык экен. Бул тренажер спортка иштейт. Корейский. Корея мамлекетинен чыгарылган, Андан сырткары бул жакта дагы көрүп турасыздар, штанганын немелери. Бул жакта бар көрүп турасыздар. Кыскасы ушул залдын ичинде эмне болгон болсо, ошонун баардыгы сатылат. Бул жерде килеминен баштап көзгө көрүнгөндүн баардыгы сатууга коюлуп атат. Бул жакта да көрүп турасыздар, асма турник. Бул жерде ошо отуруп иштей турган немелери бар экен. Бул жерде бул эмне кылат? Турник окшойт бул, турник бурсы. Турник бурс. Бул жакта ошо жатып алып штангага көтөрө турган. Бул эмне кылат? Бул билекке. Билекке иштей турган экен. Мына көрүп турасыздар, бул жерде да көп качалканын түрлөрү, кыскасы спорт зал ачам, жаңы спорт зал ачып иштетем дегендер үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Бул жерде болсо булар велосипедке окшогон эмелер экен, тренажерлар. Велотренажерлар. Булар механический иштейт. Механический. Наркы көөнү токко сайса ток менен деле иштейт. Немелердин прибор алдыда көрсөтүп турат. Экрандан. Мына көрүп турасыздар. Булчу пут менен иштейт окшойт. Басат механический бул. Механикалык түрдө иштейт, 3 тең, 4 тең. Андан сырткары дагы бир бегой дорожка бар. Так, бул жакта болсо булар эмне кылат? Булар крылога иштейт. Бул грыжаныкы, бул балтырга иштейт. Балтырга, грыжага, канатка иштей турган, кыскасы баардык түрү бар экен. Бул жерде да көрүп турасыздар. Качалканын эле өзү бир 5-6 түрү бар экен. Бул жакта турат, көрүп турасыздар. Бул жерде бар. Кыскасы мына ушул машыгуу залынын ичиндеги баардык приборлор сатууга коюлат. Бул ортодону кандай кылып иштетишет? Ортодо кроссовер дейт. Эки жактан бунун функциясы өтө көп. Колго иштесе болот, грудка иштесе болот, крылага иштесе болот, желкеге иштесе болот. Эң керектүү залга керектүү нерсебиз ушул болот. Анан нар жакта смит деп коет, смитибиз дагы 4 түрдүү иштейт. Крылага, үстүдөн, астыдан. Мына ушул тренажердун өзүнүн бир 4 функциясы бар экен. Көрүп турасыздар. Таштар түрлөрү бар. 20 килограмм, канча килограммдыктар булар? 20, 15, 10, 5, 2,5. Мыналар кеңири турнир өткөрсө болот, олимпийский деп. Олимпийский таштар. Баардыгы жакшы. Анан мына грифтерибиз бар. Грифтер дагы таза 20 килограммдан чыгат. Оригинал жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, эгерде спорт зал ачам болсом, жаңы тренажердук атайын зал ачам дегендер үчүн бул жакшы мүмкүнчүлүк. Бул жердеги ушул мебелдер, кыскасы залдын ичинде эмне болгон болсо ошонун баардыгы сатылат. Эгерде апара турган жерим жок, ушул залды эле арендовать этип иштетейин десеңер, антсеңер деле болот. Акчасын келишкенден кийин акчасын төлөйсүздөр. Бул жерде кайра арендага отуруп иштей Бул Кара Суу шаары, Телман айылында. Андан сырткары мен дагы бир нерсени көрсөтүп коеюн. Бул жакта болсо раздевалкасы бар, тагыраагы кийинүүчү жайы. Общий канча эме бар кийине турган шкафтар? Шкафтар бир 30дан ашыраак. 37 экен, эң чоң цифрасы. Көрүп турасыздар, кийим иле турган, бут кийим кое турган. Бул жагында дагы бар. Эки бет. Булары дагы сатылат. Кыскасы кийинип, кийим алмаштыруучу жайы, машыгуучу жай, килем, тренажердун баардык түрлөрү бар. Эми баасын айтып коелу, баасы 25.000 АКШ доллары. Эгерде акча нак болсо, сүйлөшүү бир аз кеми бар. Андан кийин машинага дагы обмен кылсак болот, Машинаңыздардын маркасын айтып сунуштайсыздар. Мен телефон номерлерди экранга жазып койгонмун. Бул Кара Суу шаары, Телман айылында жайгашкан спорт залдын ичиндеги тренажерлор. Баасы 25.000 доллар, дагы бир жолу айтып коеюн. Эгерде унааңыздар болсо, унаага алмашуу жолдору дагы бар.